чоң спальныйда жатышат. Ona занавесканы жаап алат, эшиктерди жаап алат. Бу жерде жыныстык мамиледе болуп аткан учурда атам үстүнөн кирип кармап алат. Анан булар кылмышын жашыруу максатында атам өлтүрөт, бул үйдө өлтүрөт. Эки ойношуп саят. Эки жолу сайдым деп атат. Берке, аял. Эки жолу сай бирдим, билбейм, шок болуп калдым деп. Келинчегим. Калганын бычак менен бул саят. Бул качкан эмес, качсаям бекинип турган. Ошону жашырып атат булар. Булар өлүктү өртөгөнгө суга агызалык деген ойлору болгон экен. Бул маалыматты сиз кайдан алдыңыз? Мен тергөөчүлөрдөн алдым да. Урматтуу бир туугандар, бул үйдө өтө үрөй учурган окуя катталды. Жабырлануучу тарап Москвага кетет. Москвага кеткенден кийин бул жакта бир өтө аянычтуу бир окуя болгон да. Жабырлануучу тараптын атасы бул окуяны көрүп калганына байланыштуу аны ошо биргелешип жабырлануучу тараптын аялы жана ойношу биргеликте кайнатасын өлтүрөт. Ушундай үрөй учурган окуя бул өтө коомчулукта резонанс жарала турган нерсе бул. Ушул сиздерге азыр көрсөтүү айтып өтүп кетемин. Гаражда өлтүргөндөн кийин кайнатасыны изин жашыруу үчүн ушу гаражда бир сутка өлүгүн кармап турган деп жабырлануучу тарап тергөөдө ушундай жыйынтыкка келген деп бизге кененирээк түшүндүрүп айтып берди. Өтө аянычтуу окуя болду туугандар. Эми бул акебиздин жалгыз гана бул суранычы, ушул жогорку бийлик тараптан дагы үмүтү бар. Ушул окуяга кайдыгер карабастан бул жерде менин атам өлүп атат. Буга кайдыгер карабастан жакшы чечим чыгарып берсин, өмүр бою камалсын деген гана өзүнүн талабын айтып турган учуру. Анан сиздерге дагы кененирээк чагылдырып беребиз. Бул окуяга күбө болуп калган жаш балдары дагы болгон. Ушул жабырлануучу акебиздин жаш кичинекей балдары дагы бул окуяны көрүп калышкан. Анан бул окуя ушул үйдүн ичинде эле катталган. Ал жабырлануучунун аялы бул жакта ушул самсач экен эле жанагы ойношу. Ошол экөө ойнош ойноп кетип, самсачы экөө ушул могул жакта эшиктер бар экен. Азыр мен сиздерге дагы көрсөтүп өтүп кетемин. Ушул эки эшиктен кирип ойнош ойноп ушинтип жыныстык катнашта болуп турушкан да. Анан буну байкап калган кайнатасы келиндин бир күнү экөөнү кармап алат. Кармап алган учурда ушундай окуянын изин жашыруу үчүн кайнатасын мукайчылык менен өлтүрүп, анан канын арчып үйдүн ичинде өтө бир үрөй учурган окуяны бул жерде жасап кетишкен деп бизге ушул жабырлануучу тарап айтып берип атат туугандар. Чындык ачыкка чыксын деп сиздер тараптабыз дайыма туугандар. Ушул каналдан четтебей жана каналыбызга жазылып, подписаться деген кнопканы басып, жандагы коңгуроочону сөзсүз түрдө басып коюңуздар туугандар. Биз менен бирге болуңуздар. Ошо 31-август күнү мен атамы өлтүрүшөт өзгөчө мукайчылык менен, ойнош экөөсү. Биздин самсаканабыз бар, самсаканачыда ол иштейт, Өзбек улутундагы бала. Анан бул менен бул мамилелешип, ойнош ойноп, самсаканада жатат, кийин үйдө жатат. Үйдө бир жолу эмес, бир нече жолу жатышат. Анан ону атам көрүп калып, анан олар өздөрүнүн кылмышын жашыруу максатында атамды өлтүрүп гаражга бекитишет. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сенин эмбаңың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 эмбак номери Махабат бу деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбаңды тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбаңга өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот.
Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Мына атыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып, зерикпестен барып терминалга өзүнүн Мбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. 2 дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Гаражга бекитишип 18 саат кармашат гаражда. Булар алдын ала сүйлөшүп алат, пландашат. Антип эгер кармалып калсак не кылабыз деп. Анан ошо аялым өзүнүн мойнуна алып буну жашырат, ойношун дагы эле жашырып атат. Бул тергөөчүнүн сөзү. Тергөөчүнүн сөзүн сүйлөп атам. Өзүм оюман токуган жерим жок. Ошон үчүн 3 ай өтүп кетти. Соттун чечиминен биз нааразыбыз, Кара Суу районунун сотуна. Ошого мен кайрылуумдун себеби жогорку бийлик органдарына кайрылам. Ташиевке, урматтуу Ташиев, Садыр Жапаров, Камчек Ташиев, Кыдыршаевич, өз көзөмөлүңүзгө алып жакшы чечим чыгарып бериң. Атамы өзгөчө мукайчылык менен өлтүрүшкөн булар. Өлтүрүп эле кете берсе болбойбу мен менен ажырашып, мени каалабаса. Атам эмнеге өлтүрүштү булар? Анан кийин өлтүргөнү аз келгенсип гаражга бекитишти. Ону балдарым көрүп айтып берип атат, балдарым. Анан кийин буларга статья өтө көп. Атамы көзгө илбей алып кирип үйдүн ачып, канал жактан алып кирет. Атам жатат болбосо үйдө. Балдарды көзгө илбейт, бекитип коюп комнатага. Үйгө кирип жатышат. Ошо дагы үйгө алып кирип көрсөтөйүн, өлтүргөн жерлерин көрөсүздөрбү? Мен айтканда мен 1 ай болот Москвага кеткениме. 1 ай убакытта ушундай ойнош ойноп кетет. Мен ойноп кеткен жерим жок, бала чака багам деп кеттим. Аялым иштетпей балдарымы кара деп отурдум. Ушундай үйдү таштап кеттим. Атамы карап жүргөн буга чейин. Анан атамы келинге таштабай кошунанын үйүнө таштайбы? Келин экөө жакшынан эле мамиле кылып эле жүргөн. Ата деп сыйлап бири-бирин, келиним деп. Анан бул ошо самсачыга ооп, ошого ооп кетти. Ошондой менин атамы өлтүрүп койду. Мен арманым, күйүтүм бар. Атамы эмнеге өлтүрөт? Буларга өмүр бою жазаны беришин суранам. Урматтуу соттор, прокуратура, жогорку бийлик органдары ушуну өз көзөмөлүңөргө алып бергиле. Мен үнүм жетпей атат. УКМКга барсам кызматкерлери андай мындай деп кетирип берет. Жетекчилерине кире албайтам. Прокуратурага киришим керек. Прокуратурага кире албайтам. Кызматкерлер эшиктен чыгарат. Облус сотко кайрылдык биз апелляция менен. Кара Суу районунун чечимине биз нааразыбыз. Сот кандай чечим чыгарды? Сот туура эмес чечим чыгарды. Биз канаттанбайбыз. 13 жыл, 14 жыл. Групповой убийствого 13-14 жыл болбойт бул. Бул аз деген нерсе. Өзгөчө мукайчылык менен өлтүрүлүп атат бул. Өзгө өлүккө ырайым кылбай булар гаражга алып кирип бекитип коюп атат. 18 саат кармап атат. 18 саат кармаган аз келгенси булар самсачы келип эртеси самса жап атат. Эч билмексенге алышып булар. Ошол окуяны башынан баштап биз көргөзүп турабызбы? Кайсы жерде болгон? Өлүктү каякка алып келишкен? Мына үйдө болгон. Мыякта балдарымы камап койгон, жаткызып бул үйгө. Бул үйгө камап балдарымы жаткызат дагы. Бул үйгө мына жерге. Мына буяк такпай. Мына жака жаткызышат, мына жерге. Мына жерде жаткызышат да. Мына жерде балдарым жатат. Бу жерде балдарым уктатмыш болуп, бул үйгө кирип кетет, бул комнатага. Бул үйгө балдарды жаап, эшикти жаап коет. Балдардын жаштары канчада болду? Балдарымын жашы чоңу 9 жашта, 10го чыкты. 10 жаш, кийинкиси 7 жаш, кийинкиси 5 жаш. 2 жаштан.
Балдардын көзүнчө балдардын көзүнчө ушу ишке барып атат. Бул комнатага бекитет балдарды. Бул жака кирет дагы. Бул жерде атам өлтүргөн үй бул жерде болот. Аркасын карап чыгып кетип атканда аркадан бычак саят. Бул жерде спальный болот. Бул жерде спальный болот. Чоң спальныйды мен эшикке алып чыгып таштаганмын. Бул жерде чоң спальный болот меники. Бул күзгү бул жакта турган болот. Мен ошо айнектен бул жактан алып кирет мына. Мына айнек ачылат. Тергөмүн. Мына айнек ачылат. Бул айнектен киргизип, ойношу менен кирип чыгып жүрө берет. Бу жерде чоң спальныйда жатышат. Ona zanveskаны жаап алат, эшиктерди жаап алат. Бу жерде жыныстык мамиледе болуп аткан учурда атам үстүнөн кирип кармап алат. Анан булар кылмышын жашыруу максатында атам өлтүрөт, бул үйдө өлтүрөт. Тергөөчүнүн көрсөтмөсүндө айтып атам, мен өзүм көргөн эмесмин. Бу жерде саят атамы. Саяганда бул мына жерде туруп алат, билмексен болуп. Анан берки ойношуп саят. Эки жолу сайдым деп атат. Берки аял. Эки жолу сай бердим, билбейм, шок болуп калдым деп. Келинчеги. Калганын бычак менен бул саят. Бул качкан эмес, качсаям бекинип турган. Ошону жашырып атат булар. Бул ошондо оперативный съемкада ушундай деп көргөзүп берген экен. Оперативный съемкада да ошондой көрсөткөн. Экөөнү мен сайдым деп. Анан калганын бул мен сайбадым деп эме кылып атат. Короче, өкө сүйлөшүлгөндө сен мойнуң ала бересиң, мен сени куткарам деп алдын ала сүйлөшүлгөн. Сен групповой убийствону бул сен өзүңө ала бересиң, мени кошпойсуң дейт. Буну өлтүрүп берет, до конца туруп бересиң мага ойногондон кийин деп бул айтат. Бул менин сөзүм эмес, тергөөчүнүн көрсөтмөсү сотко катышып Кара Суу районунун сотунан айтылган сөздөрдү айтып атам мен коомчулукка. Мен өзүм көргөн эмесмин, билбеймин. Мен 1 ай болду кеткениме Москвага. Мен багам, бала чака багам деп кеткенмин, жакшы ой менен, ак ниетим менен ишенгенмин. Бул кара ниет атамды өлтүрүп, балдарды көзгө илбей, ушундай кылып атат. Мен үйүмдө, ак төшөктө аттап мына жерде. Жок, анан бая айта кетпедиңизби? Бул кылмыш ушул жерде болуп атканда балдарын көргөн экен деп. Балдарыңыз ошондо. Ошондо бу жерде бул аялым 2 жолу сайып мына жерде туруп калганмын деп атат, шок болуп. Атам мына жерде отуруп калганын бул сайгандан кийин качып жок болот, айнектен чыгып. Анан кийин мыяктан балам келаткан болот. Балам келатканда тосуп калат да, колунда шилдейт. Бу жерде шилдеген адам ошо шериги болот. Ону чоң балам айтып берип атат мага. Мен кирип келатсам дейт, алдыман чуркап тосту дейт. Кирбе бияка дейт. Колумда мында шилтептир. Шилтегени ошо ойношу. Ошондо өлүк мына жерде жатат, башы биякта жатат. Ошо кече сотто айтты, башы биякта жатат, өзү биякта жатат. Анан ушул жерден килемге орошуп алып чыгат. Бул жерден ошо тез даранын ичинде эле гаражга алып чыгып салышат, Ошо алып чыгып бүтүп, анан кетет да бул ойношу. Өлтүрүп коюп. Анан килем жуушат эшикте. Окуядан кийин баягы кылмышты жашырыш үчүн. Мына жерде кандар болот. Кандарды жуйт, мына паластарды алмаштырат. Бу жерде паластар бөлөк болот. Столдор биякта болгон болот, бияка жылып калган болот. Бу жерде кандарды арчып, тазалап, мына жерде полдорду жуйт. Мына жерде полдорду жуйт. Балдарым биякта жаткан эле бияка жаткызат. Кыскасы. Бу жерде өтө көп эмелер бар. Анан баягы сөөктү кайсы жакка алып чыгышкан экен? Ушул жерден алып чыгып, бияк басым гаражга көрсөтөйүн. Ушул жактан көтөрүп чыгат дагы. Ошол жерден өлтүрүп көтөрүп чыгып. Мына канча метрде ойлойсуңар? 40 метр чыга, 30-40 метр. 20-30 метр. Түндөсү мына жака алып кирет, мына жерге. Мына жерге коюп коет. Чалкасынан. Ушул жерде жаткызып коет. Одеялга ороп, бешөктөрдү кийгизип, ушул жерге жаткызып коюшат. 20 саат кармашат ушул жерде. Эртең менен берки ойношу келип, көмүр алган адам болуп, самса жабат. Самса жабып, билмексен болуп жүрө беришет. Сөөк ушул жерде ушул жерде бир сутка эмес, 12 саат, эме 18 саат, 16 саат жакын жатат. Тергөөчүдө көрсөтмөсүндө турат. Ушул жерде жатат, булар эшикти калттап коюп, култап коюп
келинчегим балдарды жүрөк көтөргөн аппарат келет жүрө берет беймарал. Эч нерсени билбегендей болот буларчы. Өлдүктү өлтүрүп түнү жайлап туруп берге алып келип жаткызып коюп, эркиз эртеси менен келип бир тандыр самса чыгарат экен ол. Акмак, кампор. Ошо жерде өлтүрүшөт атамды. Гаражды жаап коет. Не култап коет, ключу болот. Култап коюп жүрө берет. Мына жерде көмүр болот. Көмүргө келген адам болот берки ойнош. Анан кийин алып чыгып самса жабат бир тандыр. Ошону мыйзам чегинде жогорку бийликтегилер реакция кылып жакшына чечип беришин талап кылам. Мен атамды эмне үчүн өлтүрөт? Атамда эмне айып? Атам көрбөгөндө булар жүрө бермек да дагы билмексем болот. Ойношто ойноп өмүр бою. Мени каалабайсың, эрге тийип кете бербейсиң. Неге өлтүрдүң атамды? Не кылды сага атам? Атам өтө сага жакшылык иштерди кылып жүрдү го. Азыр эми ушул окуяны көрүп калган баягы өспүрүм балдардын акыбалы кандай? Алардын акыбалы жакшы, мен карап атам булар. Атасымы? Жок, баягы ушул окуяны көргөндөн психологиялык жактан. Психология жактан кичине жабыртатты да. Апасы ушундай ишке барып атса, анан кийин мен өзүм алып балдарымды жакшы карашка аракет кыламын. Балдарыңыз бул окуяны реально карап көрүп турган өз көздөрү менен ошондо? Ооба, көрүп турган. Ошондо эшикке түндө булар жүргөн, ошо жерде бекинип, буяка барып ичкери кире албай. Ол коркутуп койгон. Анан 31-ине чейинки окуядагы мына жерде дагы жатканын чоң бала көргөн. Чоң бала го айнектен көрөт дагы нар жактан. Барып айнектен башын көтөрүп бараса, өтө чечинип алып жаткан болот. Анан аялым чуркап келет дагы барата жактан. Эмилге айтсаң өлтүрөм дейт. Ону чоң балам айтып атат мага. Сен өлтүрүп коюшуң керек эле, мындай нерсени айтпагын дейт. Дагы анан балам коркуп үйгө киргизип берет, өзү кирбей жүрө берет. Анан дагы ишин улантат. Бул 31-ине чейинкиси бул баламдын айтышы. Бул ошондо самсакана буякта көрүнүппү негизи? Самсакана мына Терезесинде. Ошол турган терезеденби? ооба, ошо терезеден. Мына тоокуна тосуп алды. Азыр сиздин талаптарыңыз ушундай Облустук айылдык Акча районунун сотунун чечимине нааразыбыз. 13-14 жыл берди. Булар өтө аз. Буларды өтө тездик менен соттош керек. 3 ай карады. Карасынын сотун неге 19 узатып барады билбейм. Анан кийин буларды азыр бир күн 2 күнгө отура берет экен ошто СИЗОдо. Ошону бир күнгө кылып, стройгу режимге өмүр бою жазасын мыйзам чегинде карап беришин суранамын. Бир сурап бере кетели. Сиз айтып калбадыңызбы жана? Булар өлүктү өртөгөнгө суга агызалык деген ойлору болгон экен деп. Бул маалыматты сиз кайдан алдыңыз? Мен тергөөчүлөрдөн алдым да. Тергөөчүлөрдөн ошондо көрсөтмөдө жазылып турат. Кагаздан окуп сүйлөп атам бардыгын. Мен өзүм токканым жок, жерим жок. Бүт бары тергөөчүдөн, соттон алынган сөздөр булар. Мен сүйлөгөн сөздөр. Өзүм болгон эмесмин ол күн окуяда. Кийин келип булар кармалгандан кийин полный тергөөчү менен соттордун көрсөтмөлөрүнөн окуп, танышып, анан силерге маалымат берип атам. Мен ол күнү окуя күнү болгон эмесмин. Мен 1 ай болгон Москвага кеткениме. Августтун башында кеттим, бул 31-күнү окуя болду. Булар август ичи бул жакта канча жолу жаткан эсеби жок. Ону эсептесең толтура. Анан үйгө кирип жатат. Булар болсо бир эле жолу жатканбыз, андай мындай деп алдап атат. Бүт жалганчылар, канкорлор. Атамы неге өлтүрдүңөр? Төлөп бергиле мен атамы. Атамда не айып?